Мен Эркинбек уулу Шайырбек 1997 жылы 9 декабрда Ош областынын Каракулжа районунда 1 май деген айылында төрөлгөмүн. Ушул окууну аяктаган соң армияны көздөй жөнөдүк. Ар бир эркектин башынан өтүш керек болду. Армияга келгенге чейин гитара чертип ырдачумун. Бош убакыттар болуп калганда, майрам-сайрамга барып калганда. Ушул армияга келгенден кийин ыр жазуу деген талант пайда болот экен. Бул ыр жазуу ал жакта телефондон кол бошобойт болчу. Жана өздүк убакыттарды берет, күн тартибинде өздүк убакыт деген бар. Өздүк убакыттарда эме болуп, бош убакыт болуп калганда ыр жазмай талант пайда болуп калыптыр. Ошо сейригип отурганда эле ушу жүрөктө болгон нерсени эле чыгарып жазып коем. Биринчи жазгандарым энекем жөнүндө, апакем жөнүндө жазгандар. Бул дүйнөдө эң кымбат сенсиң менин апакем, жакшыга мени үндөдүң, алтыным менин энекем. 9 ай көтөрдүң боюңда, пөпөлөп уктаттың колуңда. Разымын сизге апаке, кымбатым менин берекем. Мына апа угуңуз, бой жетти сиздин уулуңуз, курал кармап мекен коргоп жүрөт бүгүн уулуңуз. Сарсана болбо апакем, дүйнөдө жалгыз периштем, ойлонбоң мен жөнүндө, жакшымын жүрөм апакем. Армияга келгенден кийин туура тамактанууну үйрөндүк, убакытты туура пайдаланууну үйрөндүк, пол жууганды үйрөндүк, тамак жасаганды үйрөндүк, кир жууганды үйрөндүк. Буга чейин эми биздин ата-энелерибиз өзү эле кылчу да. Эми жашың чоң болсо деле баары үйдө апаң жууйт, ата-энең балам деп турат. Бияка келгенден кийин баарын өзүбүз кыла турган болуп, полный ошону өзүм үйрөндүм. Жана жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал бар. Ошонун таандык экенин ошо армияга келип анан сездим. Сен тартынбай мага карачы, колуң сулук, колуң кармачы. Түбөлүктүү болуп мен менен, көп кыйнабай менин санамды, көп кыйнабай менин санамды. Мен суранам сенден суранам, сен кайрылсаң абдан кубанам. Колтукташып сен менен басып, алкымыңдан ай мен жыттасам, алкымыңдан ай мен жыттасам.